Бүгүн 12-июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетинин 28 учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен кабарлашты. Анын ичинен 20 адам оорунун белгилери пайда болгон үчүн ооруканага кайрылган. 2 учур Өзбекстан менен Казакстандан келген жарандардан аныкталган. Дагы 6 учур ПЦР изилдөө учурунда аныкталган. Илдетти жуктуруп алгандардын 20сы үйдө дарыланууга жиберилди. 2 ооруканага жаткырылды. Адистер акыркы жумада оорунун өсүшү байкалганын билдирет. Ихсан турак жай кооперативинин директорлор кеңешинин төрайымы кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Милициянын маалыматы боюнча Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай кооперативинин башкармалыгына жана уюштуруучуларына 209-210 берене менен кылмыш иши козголгон. 2022 жылдын март айынын башынан бери өлкөнүн бардык аймагындагы Ихсан кооперативине кирген жарандардан көптөгөн кайрылуу келип түшкөн. Жарандар түзүлгөн келишимдердин негизинде кирүү акысын 4% жана 7% өлчөмүндө. Ошондой эле 25-35% баштапкы төлөм, сатып алынуучу мүлктүн наркынын 50%-ын төлөшкөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кооперативдин мүчөлөрү турак жайда, автоунаада ала элек. Мүчөлүктөн баш тарткан жарандар өз акысын кайтара албай жатканын айтышкан. Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативинин жетекчилиги тарабынан төлөнбөй калган сумма 121,313,950 сомду түзгөн. 11-июль күнү кылмышка шектүү катары Ихсан кооперативинин директорлор кеңешинин төрайымы 1975 жылы туулган БА кармалган. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда иш боюнча тергөө уланууда. Бишкектин Лесная көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн дааратканасына 2 жаштагы бала түшүп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жеринде 4 куткаруучу баланы аман эсен чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Балага алгачкы жардам көрсөтүлүп, медициналык кароодон өтүү сунушталган. Абалы жакшы деп айтылат маалыматта.